21 bölüm. Эгерде Кудай Теңирин энчиңе берип жаткан жерде талаадан ким өлтүргөнү белгисиз адам табылса, анда аксакалдар менен башкаруучулар барып өлтүрүлгөн кишинин тегерегиндеги шаарларга чейинки аралыкты өлчөп чыгышсын. Өлтүрүлгөн кишиге жакын жайгашкан шаардын аксакалдары мойнуна моюнтурук салына элек жумушка чегиле элек кунаажынды алып келишсин. Ал шаардын аксакалдары ал кунаажынды айдалбаган, үрөөн себилбеген ээн талаага жетелеп барып, ошол жерде союшсун. Ал жерге Лебинин ыйык кызмат кылуучу уулдары келишсин. Өлтүрүлгөн кишиге жакын жайгашкан шаардын баардык аксакалдары талаада союлган, мойну сындырылган кунаажындын үстүнө колдорун жуушсун. Анан мындай деп жарыяларсың: бул канды биздин колубуз төккөн жок, жана биздин көзүбүз көргөн жок. Теңир, өзүң куткарып алган Исраил элиңди тазала. Айыпсыз бирөөнүн канын өз элиңе Исраилдин мойнуна жүктөбө. Ошондо алар төгүлгөн кандын кунунан кутулушат. Теңирдин алдында ак ниет жана адилет болгон келсе, айыпсыздын канын өзүңдөн ушундай кылып жуушуң керек. Душмандарыңа каршы согушка чыкканыңда, Кудай Теңириң аларды сенин колуңа салып берип, аларды туткунга алганында, туткундардын арасынан сулуу аялды көрүп жактырып калып, аны алгың келсе, анда аны үйүңө алып кел. Ал чачын кырдырып, тырмактарын алсын. Туткунга түшкөндөгү кийимдерин чечип, сенин үйүңдө жашап калсын. Анан 1 ай бою атасы менен энесин жоктоп ыйласын. Ошондон кийин гана сен ага жакындап күйөөсү боло аласың. Ал сенин аялың болуп калат. Эгерде ошондон кийин ал сага жакпай калса, каалаган жагына кое бер, бирок күмүшкө сатпа. Күн кылып салба, себеби сен ага зордук менен жакындагансың. Кимдин 2 аялы болсо, алардын бири сүйгөн аялы, экинчиси сүйбөгөн аялы болсо, сүйгөн аялы да сүйбөгөн аялы да ага эркек балдарды төрөп беришсе, тун уулу сүйбөгөн аялынан болсо, анда ал өз уулдарына энчи бөлүштүргөндө, сүйбөгөн аялынын тун уулунун алдында сүйгөн аялынын уулуна туңгуштукту бере албайт. Бирок сүйбөгөн аялы төрөгөн уулду тун уулум деп эсептеп, колунда болгон мал мүлкүнөн ага сүйгөн аялынын тун уулуна бергенден 2 эсе көп берсин. Анткени ал анын күч кубатынын башаты, туну. Кимдин уулу ээн баш тентек чыкса, атасынын да энесинин да тилин албаса, алар аны жазаласа да тил албаса, анда атасы менен энеси аны кармап, шаар аксакалдарына, дарбаза алдына алып келип, өздөрүнүн шаарынын аксакалдарына мындай дешсин: биздин бул балабыз тентек, ээн баш чыкты, сөзүбүздү укпайт, жатып ичер, аракеч. Ошондо шаардын эли аны таш бараңга алып өлтүрсүн. Өз ичиңен жамандыкты ушинтип жок кыл. Муну ысрайылдыктар угуп, коркуп калышат. Эгерде кимдир бирөө өлүмгө татыктуу күнөө кылса, аны өлтүргөндөн кийин жыгачка асып ташта. Бирок анын өлүгүн жыгачка түнөтпөй, ошол эле күнү көмүп сал. Анткени жыгачка асылган ар бир адам Кудайдын алдында каргышка калган. Кудай Теңириң энчиңе берип жаткан жерди булгаба. 107 забур. Өр дөөттүн забуру. Кудайым, мен жүрөгүм даяр. Мен сени даңазалап даңктабырдайм. Ойгон лира жана кыл аспап, мен эрте турам. Теңир, мен сени элдер арасында даңктайм. Мен сени уруулар арасында мактабырдайм. Анткени сенин ырайымың асмандан бийик, сенин чындыгың булуттарга чейин жетет. Асмандан да бийик даңазалан Кудайым, бүт жер үстүндө сенин даңкың болсун. Сенин сүйүктүүлөрүң куткарылсын. Мени өзүңдүн оң колуң менен куткар, мага кулак сал. Кудай өзүнүн ыйык жайында мындай деди: жеңип чыгам, шекемди бөлөм, сурот өрөөнүн өлчөйм. Гилат да Менаше да меники, Ипрайым менин башымдагы туулга, Жүйүт менин бийлик таягым. Маап менин бут жууй турган чылапчыным, Эдомго өтүгүмдү сынам, Пелишти жерин жеңип, жеңиш үнү менен кыйкырам. Ким мени сепилдүү шаарга киргизет? Ким мени Эдомго жеткирет? Кудай бизден баш тарткан, биздин аскерлер менен согушка чыкпай койгон. Сен эмессиңби? Бизге кысталышта жардам бер. Анткени адамдын жардамы курулай убаракерчилик. Биз Кудай менен бирге күчүбүздү көрсөтө алабыз. Ал биздин душмандарды кулатат. 108 забур. Ырчылар тобунун башчысына дөөттүн забуру. Мен даңктаган Кудай унчукпай койбо. Анткени мага ыймансыздар менен арамзалар ооздорун ачышты. Алар мага калп сөздөрүн сүйлөп жатышат. Мага бардык жактан, туш-туштан жек көрүү менен сүйлөшөт. Мага каршы себепсиз эле куралданып жатышат. Менин сүйүүм үчүн алар мага каршы чыгып жатышат. Мен болсо сыйынып жатам. Жакшылыгым үчүн мага жамандык кылып жатышат. Сүйүүм үчүн мени жек көрүп жатышат. Анын үстүнө ыймансызды кой, Азезил анын оң жагында турсун.
Сот болгондо күнөөлүү болуп чыксын. Анын сыйынуусу күнөө болуп эсептелсин. Анын өмүрү кыска болсун. Анын ардактуу ордун башка бирөө алсын. Анын балдары жетим калсын, аялы жесир калсын, балдары тентип кайыр сурашсын. Өздөрүнүн ураган үйлөрүнүн алдында тамак сурап отурушсун. Карыз берген адам анын болгон нерсесин көтөрүп кетсин. Анын эмгегин башка бирөөлөр талап кетишсин. Ага боорукердик кылган адам болбосун. Анын жетимдерине ырайым кылган адам болбосун. Анын тукуму кырылсын. Алардын аттары кийинки муундарда өчүрүлсүн. Анын ата-бабаларынын ыймансыз иштери Теңирдин алдында унутулбасын. Анын энесинин күнөөсү өчүрүлбөсүн. Алар ар дайым Теңирдин көз алдында болушсун. Теңир алардын ысымын жер үстүнөн өчүрсүн. Анткени ал ырайым көрсөтүү жөнүндө ойлогон жок. Тескерисинче бейбечара алсыз, жүрөгү кайгы тарткан адамды өлтүрүш үчүн куугунтук алган. Каргышты жакшы көрдү. Ошондуктан ал анын өзүнө тиет. Бирөөгө жакшылык каалаган эмес. Ошондуктан ал андан кетет. Каргышты чапандай кийип жүрсүн. Каргыш суудай болуп анын ичине кирсин. Майдай болуп анын сөөгүнө кирсин. Каргыш ага кийип жүргөн кийимдей болсун. Ар дайым өзү курчанып жүргөн кемердей болсун. Менин душмандарым жана мага каршы сөз айткандар Теңирден ушундай жаза алышат. Мага болсо Теңирим, Теңирим өз ысымың үчүн кыл. Анткени сенин ырайымың жакшы. Мени куткар. Анткени мен алсызмын жана жакырмын. Менин жүрөгүм жаралуу. Мен өтүп бара жаткан көлөкөдөй жок болуп бара жатам. Мени чегирткедей угалап жатышат. Орозодон тизелерим алсырады. Денемден май кетти. Мен алар үчүн күлкү болдум. Мени көргөндө баштарын чайкашат. Мага жардам бер, Теңирим. Кудайым, мен өзүңдүн ырайымың менен куткар. Теңирим, алар бул сенин колуңдун иши экенин, муну сен кылганыңды билишсин. Алар каргап жатышат. Бирок сен мага батаңды бер. Алар каршы чыгып жатышат. Бирок уятка калышсын. Өзүңдүн кулуң болсо кубансын. Душмандарым абийирсиздикке чулгансын. Жамынчы менен жүздөрүн жапкансып уятка калышсын. Ошондо мен катуу үн менен Теңирди даңктайм. Сансыз элдин арасында аны даңазалайм. Анткени ал жакырды анын жанын соттогондордон куткаруу үчүн анын оң жагында турат. 48 бөлүм. Жакыптын тукуму Ысрайылдын ысымы менен аталгандар жана Жүйүт булагынан чыккандар. Теңирдин аты менен ант бергендер чындык менен болбосо да, акыйкаттык менен болбосо да Ысрайылдын Кудайын Кудай деп тааныгандар. Мунук кыла. Анткени алар өздөрүн ыйык шаардан чыккан адамдарбыз деп аташат. Ысрайылдын Кудайына таянышат. Анын аты Себайот Теңир. Мурункуну мен көп убакыт мурун кабарлап турчумун. Алар менин оозумдан чыкчу. Мен аны жарыя кылчумун. Аны күтүлбөгөн жерден ишке ашырчумун. Бардыгы ордунан чыкчу. Мен сенин өжөр экениңди, мойнуңдагы тарамыштарың темир экенин, чекең жез экенин билчүмүн. Ошондуктан көп убакыт мурун бул иш жүзүнө ашканга чейин мен сага кабарлагам. Муну менин жасалма Кудайым кылды. Муну менин бурканым менен коюлган Кудайым буйруду деп айтпашың үчүн. Мен сага алдын ала эле кабарлагам. Сен уктуң, ушунун баарын карап чык. Чын эле силер муну мойнуңарга албайсыңарбы? Азыр болсо мен сага жаңы жана жашыруун нерсени кабарлап жатам. Сен муну билчү эмессиң. Бул көп убакыт мурун эмес, бир күн мурун эмес, азыр болду. Мына мен муну билгем деп айтпашың үчүн сен бул жөнүндө уккан эмессиң. Сен бул тууралуу уккан да эмессиң, билген да эмессиң. Кулагың мурун ачык эмес болчу. Анткени мен сенин жүзү каралык кылаарыңды билгем. Сен энеңдин курсагында жатканда эле Кудайдан баш тарткан адам деп аталгансың. Өзүмдүн ысымым үчүн мен каарымды кийинкиге калтыргам. Өзүмдүн даңкым үчүн өзүмдү өзүм токтотуп, сени кырып салган жокмун. Мына мен сени эриттим, бирок күмүштү эриткендей эмес, сени кыйынчылыктардын отуна салып сынадым. Мен муну өзүм үчүн кылып жатам. Анткени менин ысымым кантип булгансын, мен өз даңкымды башкага бербейм. Жакып, мен чакырып алган Ысрайыл, мага кулак сал. Мен ошол эле Теңирмин, биринчи да менмин, акыркы да менмин. Жерди менин колум негиздеген, асманды менин оң колум жайган. Аларды чакырсам, бардыгы биригип менин алдыма келишет. Баарыңар чогулуп уккула. Алардын арасынан ким муну алдын ала айтты? Теңир аны жакшы көрөт, ошондуктан ал Теңирдин эркин Бабылда аткарат. Анын каруу булчуңун Каздимдерге көрсөтөт. Мен айттым, аны чакырдым, аны мен алып келдим, ошондуктан анын жолу ийгиликтүү болот. Мага келгиле да муну уккула. Мен башынан эле жашыруун сүйлөчү эмесмин. Бул болуп жаткан мезгилден бери эле мен ошол жерде болчумун. Азыр да мени Кудай Теңир жана анын руху жиберди. Теңир сенин куткаруучуң, Ысрайылдын ыйыгы мындай дейт. Сени пайдалуу нерсеге үйрөткөн, сени жүрүшүң керек болгон жол менен алып жүргөн Кудай Теңириң менмин.
О, sen menin osiyatlarımды uksan gana, anda senin tınçtığın daryaday bolmok, senin çındığın deniz tolkununday bolmok. Senin tukumun kumday bolmok, senden çıkkanlar kum bürtüktöründey bolmok. Menin aldımda anın atı öçmök emes, jok bolmok emes. Babıldan çıkkıla, kazdimderden kaçkıla, munu kuvanıştуу ün menen kabarlagıla, jarıyalagıla bul kabardı жердин kıyırına çeyin taratkıla. Теңир өз кулу Жакыпты куткарып алды деп айткыла. Теңир аларды чөл аркылуу алып бара жатканда, алар суу сашпайт. Теңир аларга таштан суу чыгарып берет, асканы жарат, ошондо суулар төгүлөт. Мыйзамсыздарга болсо тынчтык жок, дейт Теңир. 18 бөлүм. Ошондон кийин мен асмандан түшүп келе жаткан улуу бийлиги бар периштени көрдүм. Жер анын даңкы менен жарык болуп турду. Ал катуу үн менен мындай деди: Кулады, улуу шаар, бузуктук кылуучу Бабыл кулады. Ал жиндердин турак жайы, таза эмес рухтардын баш калкалар жайы, бардык арам жана жийиркеничтүү канаттуулардын жашай турган жайы болду. Анткени анын бузуктук кумарынын шарабынан бардык элдер ичип мас болушкан. Жер үстүндөгү падышалар аны менен бузуктук кылышкан. Анын байлыгы менен бүт жер жүзүндөгү көпөстөр байышкан. Анан мен асмандан мындай деп сүйлөгөн башка үндү уктум: Менин элим анын күнөөлөрүнө ортоктошуп, анын башына түшө турган аламаттарга кабылып калбашың үчүн андан чык. Анткени анын күнөөлөрү асманга чейин жетти. Кудай анын адилетсиздиктерин эсине алды. Ага силерге кылган иштерине жараша тиешесин бергиле. Анын кылган иштерине жараша эки эсе тиешесин бергиле. Анын шарап даярдаган чөйчөгүнө аныкынан эки эсе көп шарап даярдап бергиле. Ал өзүн канчалык таңтаса, канчалык сайран курса, ага ошончолук азап, ошончолук кайгы тарттыргыла. Анткени ал өз ичинен мен тактыда отурган ханышамын, мен жесир эмесмин, мен кайгы тартпайм деп айтып жатат. Ошон үчүн ага бир күндүн ичинде аламаттар, өлүм, кайгы жана ачарчылык келет. Ал өрттөлөт, анткени аны соттогон Кудай Теңир күчтүү. Аны менен бирге бузуктук кылып, жыргалчылык көргөн жер үстүндөгү падышалар анын өртүнөн чыккан түтүндү көрүшкөндө аны жоктоп, боздоп ыйлашат. Анын кыйналганын көрүп үрөйлөрү учкан алар алыста туруп алып мындай дешет: Башыңа каран түн түштү. Улуу шаар, бекем шаар Бабыл, анткени сенин үстүңөн 1 сааттын ичинде өкүм чыгарылды. Бүт жер жүзүндөгү көпөстөр аны жоктоп ыйлашат. Анткени алардын дүнүйө мүлктөрүн, алтын менен күмүштөн жасалган буюмдарын, асыл таштарын, берметин, зыгыр буласын, кочкол кызыл жана ачык кызыл кездемелерин, жибектерин, ар кандай жыпар жыттуу жыгаштарын, пилдин сөөгүнөн эң кымбат жыгаштан, жезден, темирден жана мармардан жасалган ар кандай буюмдарын, дарчиндерин, жыпар жыттуу заттарын, миросун, ладанын, шарабын, зайтун майын, агунун, буудайын, малын, койлорун, аттарын жана арабаларын, кулдарын, адамдардын жандарын эми эч ким сатып албайт. Өзүң жактырган жемиштериң калбай калды. Баалуу жана жаркыраган нерселериңдин баарынан ажырадың. Эми сен аларды таба албайсың. Ушулардын баары менен соода кылгандар, ушул шаардын аркасы менен байыгандар анын кыйналганын көрүп, корккондорунан жакын бара албай, жоктоп ыйлап мындай дешет: Башыңа каран түн түштү. Зыгыр буласынан кочкол кызыл жана ачык кызыл кездемеден кийим кийип, алтын менен, асыл таштар жана бермет менен жасалгаланган улуу шаар, башыңа каран түн түштү. Анткени ушундай байлык 1 сааттын ичинде жок болду. Кеме башкаруучулар менен кеме жүргүнчүлөрүнүн бардыгы, кемечилер жана деңиз аркылуу соода кылган соодагерлер алыста туруп алып, анын өртүнөн чыккан түтүндү карап, ушул улуу шаарга тең келген шаар бар беле деп боздошот. Алар баштарына гүл чачып боздоп ыйлап: Башыңа каран түн түштү, улуу шаар, деңизде кемеси бардын бардыгы сенин байлыктарың менен байышчы эле, 1 сааттын ичинде кыйрадың дешет. Асман, ыйыктар, элчилер жана пайгамбарлар буга кубангыла, анткени Кудай алардын үстүнөн сот жүргүзүп, силер үчүн өч алды. Анан бир күчтүү периште тегирмендин ташындай болгон чоң ташты алып деңизге ыргытты да, улуу шаар Бабылда ушундай күч менен кулатылат, ал таптакыр жок болот. Сенде мындан ары гусли черткендердин, ырчылардын, чоорчулардын жана сурнайчылардын үнү кулбайт. Мындан ары сенде эч кандай уста, эч кандай устачылык болбойт. Мындан ары жаргылчактын үнү кулбайт. Мындан ары сенде шамчырактын жарыгы жаркырабайт, күйөө менен колуктунун үнү кулбайт, анткени сенин көпөстөрүң бул дүйнөнүн төрөлөрү эле. Сенин сыйкырчылыгың менен бардык элдер адашкан.
бул шаардан пайгамбарлардын, ыйыктардын жана жер үстүндөгү бардык өлтүрүлгөн адамдардын каны табылган, деди.